Врачтар акыркы учурда оору жашарып кетти деген терминди пайдалана башташты. Ал эмне үчүн дегенде, оорулар мурда 50 жашта, 60 жашка келүүчү оорулар азыркы 20 жашта, 30 жашка кезиге баштады. Биз үй бүлө академиясы катары биз айтат элек, турмушка чыгуунун жашы картайып кетти деп. Мурда 16 жашта, 17 жашта, 18 жашта турмуш курушса, бүгүнкү күндө адамдар 35 жашта, 40 жашта турмуш кура баштады. Бул эмне дегенде, бул биздин аз калк катары, саны аз улут катары биз үчүн өтө зыяндуу жана кесепеттүү болгон көрүнүштөрдөн. Мына ушул артынан бир суроо келет, мен эмне турмушка чыкпай каламбы деп, өзүнүн жашы өтүп бараткандыгына кыжырат болуп, өзүнө окшогон адамдар тегерегинде болгон маселени көтөргүсү келет. Ооба, чындап эле кайсы бир кишини сен турмушка чыкпай каласың деп айтуу туура эмес. Себеби дегенде, бул тагдыр Кудай Тааланын колунда. Бирок жаш үйлөнүп калчу мезгилинде кечигип калуу, бул чындап эле турмушка чыгып калуу тобокелчилигин арттырат, көбөйтөт. Же болбосо турмушка чыгып калуу мүмкүнчүлүгүн азайтат. Ошондуктан эмне кылыш керек дегенде, ошондуктан турмушка чыгып калуунун, же турмуш куруп калуунун, же келинчек алып калуунун эң жакшы жолу ар бир маселенин өз учурунда жасалып калгандыгы туура болот. Мен өзүм билген, өзүм тааныган адамдар бар, жигиттер бар. Бүгүн 42-ге, 45-ке келип калган. Үйлөнөсүң десең дагы эле ойлонот. Сага эмне тосоолдук кылды? Ден соолугуң бирдемке десең, жок, баары эле жакшы дейт. Текшерилип келбейсиңби? Чогуу барып текшерилип десең, текшерилгенде эмне? Мен баары да ордунда менде дейт. Бирок, сен жашың өтүп барат го десең, эми тагдыр ушуга окшойт, насип болгон күнү деп коет. Ал насип качан дегенде, сен 80-ди күтөсүңбү? Эми 45-ке, 50-ге чыкканда үйлөнгөн болсоң, сен эртеңки күнү бала көрүп, баланын түйшүгүн тарткандан кийин анын үзүрүн качан көрөсүң? Кабырда жатыппы? Ошондуктан бул жашоо өзү Кудай Тааланын өтө так таразысы менен эмне жаратылган. Мына ошол таразынын ичине киргенде эмне дагы кирет? Бул адамдардын турмуш куруу, турмуш улоо таразысы. Сен эртерээк үйлөнүп, эртерээк ошол баланын түйшүгүн көрүп, эртең ошол түйшүктөн үзүрүн көрүп, картайган мезгилде жайбаракат кичине бир өзүңдү азаптабай, алардын колдоосу менен, алардын жакшылыгы менен, алардын жылуу чайы менен, алардын жылуу жүзү менен турмуш кечирип, анан кийин бул дүйнө менен коштошкун дейт. Ошондуктан турмушка чыгуу дагы, ошол келинчек алып турмуш куруу дагы өзү окшош маселе. Ал эмне дегенде, эң жакшысы өз учурунда аракет кылуу керек. Сен 18 жаштан, эми бүгүнкү күндө мыйзам ошондой кылып бизди аргасыздыкка түртүп салды. Аны дагы өз колубуз менен жасадык, ушул жердеги өзүбүздүн эле, өзүбүздүн каныбыздан, өзүбүздүн жаныбыздан, өзүбүздүн жакыныбыз деп санаган, өзүбүздүн бийликтеги деп эсептеген адамдар бизди эмне кылды, ушинтип бурчка такап 18-ди коюп койду. Макул эми 18 болсо дагы 18ден кечиктирбейлик. 18, 19, 20, 21, 22, 24 жашка чейин мына мүмкүнчүлүк бар мезгил. Андан кечиккен сайын, ага кайдыгер болгон сайын, ар бир нерсени шылтоолоп, ал эле бул эле деп кечиктирген сайын, анын мүмкүнчүлүгү азайып бара берет. Кудай сактасын, эртеңки күнү кайсы бирөө турмушка чыкпай калуусу дагы толук ыктымал. Биз айтпайбыз чыкпай калат деп, ал андан алып болушубуз керек. Кайсы бирөө үйлөнө албай да калышы ыктымал. Аны үйлөнбөй калат деп да айта албайбыз. Бирок шанс барган сайын азайып бара берет. Анын себебин баарыбыз жакшы билебиз. Жаш өткөн сайын адамдын табияты өзгөрөт, табити өзгөрөт, мүнөзү өзгөрөт, көз карашы өзгөрөт. Болор болбосо нерсе жакпай калат, болор болбосо нерсе ага оор тиет, болор болбосо. Андан да коркунучтуу жери, адам өз мезгилинен өтүп жалгыз жашаганга өткөн сайын ал ошого көнө баштайт. Ал жеке өзүнө тиешелүү болгон баягы жупуну, карапайым өзүнүн турмуштук муктаждыктарын өзү бүтүрүп алат дагы, айтайлык бир аз кийимин жууганды эркектер өзү ошого көнүшө калат. Аялдар болсо бир аз барып бир кичине тыйын таап, өзүнүн курсагын тойгозуп, өзү кийинип алганга жолун таап алат, анан жашоо ушул эле экен деп туруп, мындай нерседен баш тарталык. Биз Кыргызстанды эртеңки күнү башка бирөөгө аргасыз башкарууга калтырбайлык. Бул сөздүн артынан катуу ойлонуңуз.